Ели жерибиz үчүн кызмат кылып беришти ар бирибизге Аллах таалам насип кылган болсун. Со стороны Российской Федерации. Я надеюсь, что благодаря этому будет повышение пенсий. Номер 13 Сузак бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Медербек Сапарбаевдин эл менен жолугушуулары уланууда. Кезектеги үгүт иш-чарасы Көкжаңак шаарында 5 талапкер менен биргеликте орун алды. Коомчулук ичинде, элдин ичинде кандай көйгөйлөр бар экенин ушул айрыкча миграцияда жүргөндө көрдүк да. Кыскасы, ошол жакта жүрүп, коомго аралашып, Кыргызстаныбыздагы канчалаган кыйналган бир туугандарыбызды соцсеттер аркылуу, соц тармак аркылуу, телефон аркылуу көп көрүп отурдук. Кайдыгер карабастан ошол жакта кызматыбызды баштап, мекендештерибиз, кыргызстандыктар биригип, ай сайын Кыргызстандын 7 дубанынан кайрылган, же болбосо үнү жетпей аткан бир туугандарыбызга көмөктөшүп турдук. 2017-жылы Кыргызстанга келип, 2018-жылы Ак ниет аманат деген фондун түптөдүк. Мына ушул фонд менен биргеликте Кудай буйруса бир нече иштерди жасаганга жетиштик. Албетте, бунун аркасында биздин мекендештерибиз бар, калың кыргыз эли бар, жалпы кыргызстандыктар бар. Жана эң негизгиси миграцияда жүргөн биздин командабыз бар, туугандар. Медербек Сапарбаев шайлоодо көпчүлүк добуш алып, жогорку кеңешке депутат болуп барып калса, болгон күч аракети элдин турмушун жакшыртууга жумшай турганын билдирди. Ал программасында коопсуздук, билим берүү, медицинага өзгөчө көңүл бураарын кошумчалады. Эң биринчи барар замат ушу саламат сактоо менен министрлиги менен иш алып барабыз деген оюбуз бар, Кудай буйруса. Ондан сырткары туугандар, бизде коопсуздук, мыйзамдуулук, маданият жана спорт, билимдүүлүк тарабы эң негизинен Сузак өрөөнү бул дыйканчылык жана чарбачылык менен тирилигин жашоо турмушун өткөрүп келет. Мына ошол дыйканчылык, чарбачылык жагында иштеп чыкканбыз. Албетте, бул урматтуу туугандар, биздин иштеп чыккан программабыз, алыбыз жете турган, көзүбүз жете тургандагыдай жазып чыктык. 2,5-2 жылда эмнени жетишиңер мүмкүн дешиңиздер мүмкүн туугандар. Мына азыр мамлекетибиз өнүгүп өсүү жолунда, туурабы? Мына 3 жыл болду мамлекет башчыларыбыздын келгенине. 3 жылда бир эле мисал алалы, Жалал Абад шаары не деген өнүп өсүү жолунда. Эми ушул мамлекет башчыларыбыздын колуна кол, бутуна бут болуш үчүн, урматтуу туугандар, ошол жерге барыш керек. Карап эле отура берместен, мыкты жаш кадрлар, кандидаттар, жолбосо бир жанындагы команда түптөлүш керек. Медербек Сапарбаев Сузак бир мандаттуу шайлоо округунан номер 8 болуп кетип жатат. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 22 сентябрда өтөт. Жолугушууда жергиликтүү тургундар Сапарбаевке каалоо тилектерин айтып, алдыдагы шайлоодо ийгиликтерди каалашты. Медербек Сапарбаев буга чейин көптөгөн жумуштарды аткарган, элдин оозуна алынган, Кыргызстандын Сузак районунда эмес, бүткүл Кыргызстанга таанымал жигит. Мен ушул жигитти аябай колдоймун. Себеби бул жигит элине башын сайып койгон жигит, элдин кызматы үчүн. Пандемия учурунда да жаны тынган жок да бул жигиттин. Ушундай кылган иштерин көрүп туруп, аябай эл деле ыраазы. Кудай кааласа, Медербек Сапарбаев 8 номерде барыңыздарды, ушул 8 номерде шайлап кеткенге үгүттөйт элем, чакырат элем. Рахмат. Айрыкча мага жакты Медер мырзанын платформасы жакты. Себеби Медер мырзаны мен көптөн билемин, Медер Сапарбаевди. Ушул мырзаны колдоор элем. Себеби ушул айрыкча мен аялдар кеңешинин төрайымы катары иштегендиктен, аялдарды ар дайым даталуу күндөрдө сыйлап келет, бейишенелерин тамандайт. Андан сырткары ушу элибиздин, жалпы кыргыз элинин ден соолугу үчүн кам көрүп, бир нече жолу Индияга барып, канчалаган адамдарды, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген, өзүн дарылоого каражаты жетпеген адамдарды коомдук бирикменин топтогон акчасынын негизинде алып барып, канчалаган адамдарды кубантып, сүйүнтүп, үй жайсыз калгандарды үйлүү жайлуу кылып келет да. Ошон үчүн мен Сапарбаев Медербек мырзаны колдойт элем деп ойлойм. Колдойм деп турам. Медербек Сапарбаев жогорку билимдүү, ишкер, Ак ниет аманат кайрымдуулук фондун жетектеп, 31 үй бүлө үйлүү болуп, 150дөн ашуун бейтаптардын операциясына жардам берген. Эске салсак, бул округтан 2021-жылы жогорку кеңешке депутат болуп келген Тазабек Икрамов 19-июлда өз ыктыяры менен депутаттык мандатын тапшырган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.